Assalamu alaikum урматтуу Tez Kavar kanalının görüşçülөр. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Жийде айылына келдик. Жийденин центринен мына ушул үч көчөнүн жанындагы мечиттин аркасындагы көчөдөн сатыла турган үй көрсөтөбүз. Жери кенен экен. Бул үч көчөдөн ылдый кеткен көчө. Ал эми мына бул көчө менен Сузактын центрине кетет. Ал эми бул жагы Ош тараптан же Барпы жактан, Бегават жактан түшүп келген көчө. Үч жактан келип, мына ушул жерде үч көчө биригет, бул жерде үч көчө деп коет. Айлампа бар, бул жагында мечит бар. Биз сатыла турган үйгө мына бул 100 метр барып эле ошол жерде дүкөндүн жанындагы көчө менен сол жакка бурулуп киребиз. Тугандар, урматтуу мекендештер, алыстабай турасыздарбы? Биз сатыла турган үй жайгашкан көчөгө дагы кирип келип калдык. Азыркы асфальт көчөдөн бир аз жүрүп эле мына ушул Жакып Макамбаев көчөсү экен. Көчөгө киргенден кийин жогорудан ылдыйга 150 метр түшүп келсеңиздер, мына ушул Жакып Макамбаев көчөсүнүн 10-чу дарегинде жайгашыптыр сатыла турган үй мына ушул жерде. Тетигинде чатыры көрүнүп турат. Ага жанашып көчө жагына узунунан кошумча курулуш кылган экен. Жери аябай кенен экен. Негизи Жакып Макамбаев көчөсүнө ылдый жактан дагы кирсе болот экен. Кааласаңыздар ал жагынан, кааласаңыздар жокор жагынан келүүгө болот. Үйдүн дарбазасы бул жагында экен. Бул жагы ачык тургандыктан биз азыр сиздерге ушул жагынан кирип көрсөтмөкчүбүз. Үйдүн ээси азыр менин жанымда турат, энекебиз. Бишкектен атайы мына ушул үйдү көрсөтөлү деп сатууга коюп келиптир. Байланышып ана үйдүн дарегин тактап биз Жийдеге келип калдык. Эжебизге микрофон берилди. Азыр эми ушул бош турган үйү жери тууралуу, кошумча курулуштары тууралуу бир катар айтып берсин. Саламатсызбы энеке, кандайсыз? Ушул ден соолугуңуз жакшыбы? 20 жылдан бери эч ким жашабай бала үйүм ушундай жаман акыбалга түшүп калды. Ошонун себебинен мен балдар да келбей атат. Алар да үйрөнүп калышты ошол жака иштеп. Мажбур сатып атам. Мажбур сатып атасыз. Өзүңүз Бишкекте жашайсызбы? Бишкекте жашайсыз. Аба алмаштырып кеткенмин ооруп калып. Чегераңыз кандай? Бул жерде эми жериңиз канча сотук чыгат кызыл китеп боюнча? 14,5. 14,5 сотук чыгат. Колуңузда кызыл китеп да бар экен, ала келипсиз, Мына бул жерде турат. Кызыл китеп бир катар көрсөтүп кое турган болсок, нар жагынан кармагыла. Ачып деле көрсөтүп коелу. Мына кызыл китеби ичинде ушу үйгө тиешелүү, жерге тиешелүү болгон бүт тиешелүү документтери бардыгы бар экен. Мына караңыздар. Мамлекеттик акт бул. Биринчи бетин ача турган болсок, бул жерде мына 14,11,70 дейт, Демек 14 сотуктан бир аз ашуунураак экен, Сузак району. Түшүнүктүү. Демек документи колуңузда. Чегараңыз ошондо кошунанын дубалыга барып такалабы? Ооба, ошол жерге такалат. Бул жол кошунанын жолу. Кошунаныкы. Ошол пескоблоктун чекесинен бул жагы ушу курулуштун аркасына чейин окшойт, Ооба. Жогорку тарабы. Мына мындан бияк. Анда жүрүңүз, үйүңүздү көрөлү. Үйүңүздүн алдында мындай дарактар бар экен, өрүктөр, бий алма бар экен, жүзүм эккен экенсиздер. Өзү канчанчы жылдан бери бу жерде жашабайсыздар? 20 жыл болуп калды. 20 жылдан бери үй жөн эле турат. Жөн эле турат экен туугандар. Бул өзү канча бөлмөлүү үй эже? Буягы 4 бөлмө, буягы 2, мына жерге дагы кошумча 1 бөлмө бар. Буягы 4 бөлмөлүү. Буяка 2 бөлмөлүү кошконсуздарбы? Ооба. Дарбаза буяка коюлган экен, унага кире турган. Навес болуп тур үстү. Бул жакка дагы бир кошумча 1 бөлмөлүү времянка курган экенсиздер. Эми нар жагы навес болуп тур. Очок гана пландаштырган окшойсуздар, Ооба. Наркы эмне эле? Наркы баня. Баня пландаштырган экенсиздер. Жок, баня бар. Баня бар. Нормальный. Жакшы. Үйүңүз ачык экен, кирип бир катар көрүп чыгалы. Чатырлары бүт шифер менен жабылган экен. Үйдүн алдына стяжка басылган экен. Анан жүзүмзар жасалган экен. Көрдүңүздөрбү? Анда жүрүңүздөр, үйдү бир катар кирип көрсөтөлү. Жүрүңүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Кирип келдик. Киргенде эле сол жакта мына тапчан бар экен. Атайын сөрү кылып, веранда кылып, буягыны көтөрүп жасаган экен. Дубалдары, потолоктору бүт шыбалып акталган экен,
Оң жақтан баштай берели. Оң жаққа кире турган болсок, бул жакта 2 бөлмө бар экен. Кирме, чыкма. Булар эми отурган үйлөр да? 2 терезелүү, дуалдары калың, потолоктору да шыбалган, акталган, полдоруна жыгач кагылган ушундай бөлмөлөр экен. Биринчисин көрдүк. Төрүндө экинчи бөлмө бар экен. Мында 2 терезеси бар экен, көрүп турасыздар. 2 терезенин да подоконниктери аябай кенен, мейрап сыяктуу коюлуптур. Полу жыгач, полдонуптур, сырдалыптыр, акталыптыр дуалдары. Bir катар ушундай экен. Бул жактагы 2 бөлмөнү көрдүңүздөр, верандасы менен. Бул жакта болсо дагы бир чоң бөлмөсү бар экен. Бул зал конок бөлмө экен да? Катты үй. Мынакей. Бул бөлмө чоңураак экен туугандар. Bir катар шпатлевка да тартылган экен. Төрүнө 3 мейрап жасалыптыр. Туурасы 4 метр, узундугу 5,5 метрге жакын. Тагыраагы жалпаянты бир 20 квадраттын тегерегинде полуна жыгач кагылып, анан сырдалган экен. Азыр эми ушу эжебиздин буюм тайым айда чүйдасы ушул жерде турат экен. Бияк эми веранданы кошкондо 4 бөлмөлүү экен да, эже? Ооба. Бул жакта дагы кошумча 2 бөлмөсү бар экен. Бияк жабык окшойт, да? Ооба, жабык экен. Муктап коюпсуздар го? Балдар муктап коюптур, ача албайтам. Биринен кирип наркысын өтүп кетеби? 2 бөлмөбү? Ооба, ооба. 2 бөлмө катар. Бул жакта мына счетчиктер да биягына коюлган экен туугандар. Биякта да бир өзүнчө счетчик турат. Электр линиялары да тартылып киргизилген экен. Мынанда болсо бир бөлмөлүү ушу времянка экен, склад кылсаңыздар да болот. Анын алдындагы навеске мына очок гана курсаңыздар болот экен. Ар жагы ошо иштеп турган баня экен туугандар. Көрүп турасыздар, мына жыгачтарын да көрүп койсоңуздар болот. Арча, карагай, терек аралашкан жыгачтар колдонулган экен. Мына жагын эми келечекте Кудай буйрса пескоблок менен көтөрүп, дуалын уруп тосуп аласыздар. Азыр эми өздөрү 20 жылдан бери бул жерде жашабай, Бишкекте чүй жергесинде жашап жүргөндүктөн мына дарактар деле, огород деле, жер деле, үй деле каралбай эле турат экен. Суу тамчылап турат го эже. Бул эми кранттагы суу айылдык борбордук водопроводдон келгендир, а? Ооба. Центральныйден келет да суу. Ооба. Тартып келип бул жерге көчөдөн үйдүн алдына чейин тартып киргизип коюпсуздар. Ооба. Крайник коюп койсо суу шаркырап чыгып турат экен. Эми кранттагы сууну ушу ичүүгө, андан сырткары ушу анчамча жүзүмдөрдү, дарактарды үйдүн алдына бир нерсе эксек, огород кылсак, аны сугарганга пайдаланасыздар. Андан сырткары эми бул жерге сугат суу деле арык аркылуу келсе керек, а? Жогору жактан келеби? Келет. Жогору жактан. Келет. Мына кошуналардын дарактары, огородунда эккен картошка, майда чүйда жер жемиш, мөмө жемиштери жашылданып турат го. Жогорудан суу келсе керек, э? Ооба, келет. Бул жакта мына көрүп турасыздар, жер кеңир экен. Ушул жерде жаш көчөттөрдү отургузуп бак кылсаңыздар болот. Анан кошумча курулуш кылсаңыздар болот. Мына жакта да фундамент бар экен го. Эмне бар эле бул жакта? Эмне план болгон эле? Малкана болгон. Малкана болгон. Ал эми бузулуптур да, э? Ооба. Фундаменти турат экен, бирок бул жерге дагы ушу малкананы улантып курсаңыздар болот. Балким очок гана, баня, кошумча времянка, ушундай курулуштарды ушул жака келечекте жаңысынан пландаштырсаңыздар болот. Бул жагы мына үйдүн аркасында кошунанын үйү бар экен, аркасындагы жерин дагы чегарасына чейин көрсөтүп коелу. Бул жагы эми кайсы жерге чейин чегараңыз болот? Ошол үйгө чейин. Аркада да бир 4-5 метр жериңиз бар турбайбы, э? Ооба. Дарбаза койсо да болчу да экен. Болот. Машина батат кенди. Түшүнүктүү. Жакшы, мына үйдүн аркасынан көрүнүшү ушул. Жакшы, үйүңүздү документиңиз менен көрүп чыктык эже. Эми баасын айтыңчы, канча дейсиз? Канча дейсиз эми? 2,5 миллион. 2,5 миллион сом. Түшүп бересизби? Түшүп берем. Кеми барбы? Бар кеми. Документ колуңузда экен, а? Колумда. Ооба. 2,5 миллион сом кеми бар экен. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер. Эгер сиздер Сузак районуна караштуу ушул Жийде айылынан жер, үй издеп жаткан болсоңуздар, ушул үйдү колго киргизип алып койсоңуздар, бул мүлк болуп калат. Келечекте бул жерде гүлдүрөп жашайсыздар, бала чака жаңы үйлөрдү салат, ошентип бул жерде өнөсүздөр, өсөсүздөр Кудай буйрса. Жакын жерде эми мына үч көчөдө мечит бар экен. Жогоракта ылдыйда мектеп бар, э? Өңгөн эшик бул өзү, өнүп өскөн. 10 балалуу болгон кайната кайнем. Мен дагы 5-6 балалуу болдук. Мына Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр дең, а? Балалуу. Жакшы.
Ушул жерден өсүңүздөр, өнүңүздөр. Эми Жийде айылында жакын жерде мектеп, бала бакча, мечит бар экендигин билебиз. Мына чоң көчөгө жакын экен, транспорттон эми маселе болбойт. Шаарга болобу, трассага болобу, же Сузактын центрине болобу, маршруттук каттам, таксилер дайым каттап турат. Бул жакка келип, биз бул жакты тартып, анча-мынча сатыла турган үйлөрдү, жерлерди тартып жүрүп билебиз. Андыктан жаккан болсо, экрандагы телефон номерларга чалып байланышып, эртерээк аракет кылып сүйлөшкөнгө аракет кылыңыздар. Аманчылыкта көрүшөлү, насип кылсын туугандар.